Ovada London, BBC, саламатсыздарбы. Элералық жана спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Президент Обама Британия менен Францияны Ливияда башаламандыкты жасады деп сынга алды. 5 жыл мурун атуулдук согушту тутанткан толкундоолор башталган Сириянын шаарына барып келебиз. Go деген oyun боюнча адам менен компьютердин таймашын ким утту? Технология жаңылыктарына клик берүүсүндө токтолобуз. Президент Обама Ливияны башаламандыкта калтырды деп Британия менен Францияны сынга алды. Ал ошону менен бирге Дэвид Камерон 2011-жылы Ливияга болгон аскерди кол салуудан кийин алаксып кетти деп айтты. Көп узабай Ак үй Британия менен болгон байланыштар күчтүү экенин баса белгилеп чыкты. Өз кезегинде Камерондун кеңсеси Британия менен АКШнын мамилеси өзгөчө жана маанилүү бойдон кала берерин билдирди. Өткөн жылы орун алган Бавариядагы чоң жетиликтин саммитинде АКШнын президенти Британиянын премьер-министрине АКШ менен Британиянын өзгөчө жакын өнөктөштүгүн сактап калыш үчүн Британия коргоого сарпталган каражаттын бир бөлүгүн төлөш керек деп айткан деген эмиштер тараган. Андан соң Британия ички дүң продукциясынын 2%-ын коргоого жумшаган. Эми эки тараптын Ливиядагы абал тууралуу да пикири кайчылаш болууда. 2011-жылы АКШ, Британия жана башка өнөктөш өлкөлөрдүн аба соккуларынан кийин президент Каддафи бийликтен кулаган. Президент Обаманын айтымында учурда Ливияда башаламандык өкүм сүрүүдө. Ошондой эле жетекчи европалыктарга ишенгенин жана Дэвид Камерон башка көйгөйлөргө алаксып кетти деп билдирди. Президенттин Британия же башка мамлекетке сын айтканы кызык болду. Себеби аскердик операциялардын көбүн Британия менен Франция ишке ашырган. Дэвид Камерон президент Барак Обама менен жакын мамиледе экенин бир нече жолу айткан. Ал себептен АКШнын президенти Британиянын премьер-министрине карата сын пикир айтканы адаттан тыш көрүнүш болууда. Президент Обама маегинде дүйнөлүк коомчулуктагы билетсиз жол жүргөн мамлекеттер тууралуу сөз кылган. Ал эми Атлантик журналы Британияда айтылган топко кошулуп калуу коркунучунда экенин, ал себептен Лондон коргоо бюджетин көбөйтүп жатканын жазган. 5 жыл мурун Сириянын түштүгүндөгү Дера шаарында президентке каршы алгачкы ири толкундоолор башталган. Жүрүшчүлөр көчөгө чыгып, демократиялык реформа өткөрүү талаптары жакынкы чыгыштын айрым аймактарына да тараган. Бирок тынч башталган жүрүштөр каардуу атуулдук согушка айланып кетти. Чейрек миллиондон ашуун адам өмүрүнөн ажырады. Толкундоолор башталган Дера шаарынан баяндайбыз. 5 жыл мурда Дера аймагында өспүрүм мектептин дубалына президент Асад кетсин деп жазгандан кийин окуучу түрмөгө камалып, кыйноого алынды деген маалыматтан улам согуш тутанган. Жергиликтүүлөр нааразылыгын билдирип, коопсуздук кызматкерлери менен кагылыша кеткен. Бир нече айдан кийин BBC биринчилерден болуп Дера аймагын көрүп кеткен. Ал тапта губернатор кызматын ээлеген киши дале аймакты башкарып келет. Бирок жан сакчылары көбөйгөнү байкалууда. Ал 5 жылга созулган согушка сереп салды. Биз ката кетирген учурлар болду. Президент Асад ал тууралуу бизге айткан. Бирок биринчи күндөн баштап биздин лидерлер козголоңчулар айткан жүйөнү калп деп баалашкан. Өзгөрүүлөр керек болсо эмнеге өлкөнү талкалашты. Алардын калп инкылабы бул мамлекетти талкалады. Биз бийлик көзөмөлдөгөн акыркы бекетке келдик. Алыста турган имараттар козголоңчулардын колунда. Аймактан ок чыкканы угулду. Жергиликтүү университет дал ушул аймакта жайгашкан. Окуу жай бийликке нааразылык билдиргендердин борбору болчу. Бирок азыр мугалим жана студенттердин көбү жер которгон. Биз ракета октор учуп, адамдар өлүп жатса да окууга келебиз. Бассамдын достору Германияга жер которгон. Бирок ал кеткиси келбейт. Келечегиңиз Сириядабы? Ооба, Сириянын келечеги бар. Арстанды жерге кулатса, ал сөзсүз кайта турат. Жергиликтүүлөр ок чыгарбоо келишимин колдошот. Бирок 5 жыл мурда башталган ишти да аягына чыгарууну көздөшүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC эми алдыңкы саптагы башка жаңылыктар. Бириккен Улуттардын адам укуктары боюнча уюму Түштүк Судандагы зомбулуктар согуш жана адамзатка каршы кылмышка барабар болушу ыктымал деп билдирди. Буунун докладында Түштүк Судандын өкмөтү жөнөкөй адамдарды атайын өлтүрүп,
зордуктоолорду согуш куралы катары колдонгон деп айыпталган. Буунун эсеби боюнча 2013 жылы атуулдук согуш башталганы Түштүк Суданда 10 миңдеген адам өлгөн. Былтыр Вашингтондогу отелде жасаты табылган жогорку кызматтагы орус расмий өкүлү башына катуу тийген соккудан мерт кеткен деп билдирди АКШнын бийликтери. Михаил Лесин президент Путиндин жакын адамы болгон. Ал Россиянын көз карандысыз телестанцияларын цензуралаган Кремлдин бөлүмүн жетектеген. Кремлдин каршылаштарына ар дайым сокку урууга даяр турган Лесин бульдозер деген атка конгон. АКШ президенттигине республикачылардын талапкери болуу үчүн атсалышкан Дональд Трамп мусулмандарга каршы маанайда сүйлөгөн сөзүн актап чыкты. Соңку телеталкууда атаандаштар аны мусулмандарга каршы сүйлөгөн үчүн сынга алган, бирок Трамп айтканынан кайтпады. Теледебат Флорида менен Охиодагы негизги өнөктүктүн алдында көрсөтүлдү. Google'дын AlphaGo программасы Go деген оюн боюнча дүйнө чемпиону Лиси Долду 2 жолу жеңип алды. Ал тапта Mitsubishi компаниясы деңиз суусу аркылуу сигналды кармаган антеннаны ойлоп чыкты. Бул жана башка соңку технология жаңылыктарын апталык клик берүүбүздөн билип алыңыз. Google'дын AlphaGo программасы Go оюну боюнча дүйнөлүк чемпиону Лиси Долду 2 жолу жеңип алды. Серепчилер буга окшош мелдештер аркылуу жасалма акылдын өнүккөнүнө баа берсе болот деп белгилешүүдө. 1997 жылы компьютер программасы шахмат боюнча дүйнөлүк чемпионду да жеңип алган. Бирок Go шахматка окшош болсо да, жүрүштөрүнүн вариантынын абдан көптүгү менен айырмаланган оюн. Жапониялык Mitsubishi компаниясы чукул кырдаал учурунда деңиздин суусун колдонуп, сигнал бере алган антеннаны ойлоп чыгышты. Деңиздин суусу электр тогун өткөрө алат. Бул антенна аркылуу телеканалдарды көрүп, уюлдук телефонго да сигнал алса болот. Техас штатындагы компания колгап менен музыка чыгара турган технологияны ойлоп чыгышты. Бул колгапты кийген адам каалаган буюмга тийсе музыка жаңырып турат. Колгаптын 8 сенсору бар. Кыймыл аракеттер Bluetooth аркылуу компьютерге жөнөтүлүп турат. Спорт. Кызматтан бошотулган Стив Макларендин ордуна Ньюкаслдын жаңы менеджери болуп Рафа Бенитес дайындалды. Англиянын мурунку боссу анын командасы Премьер-лиганын 28 беттешинде 6 гана жолу утуп, дагы 10 оюн калганда бир упай жетпей мелдештен чыгып калган үчүн кетирилген. Өткөн аптада Борнмаусда 3-1 менен утулганда Макларен жана анын командасын көрөрмандар суук кабыл алышкан. Европа лигасынын 1-чи айланпасында Манчестер Юнайтедди жеңген Ливерпуль алдыга озунуп чыкты. Травмасынан сакайып оюнга 1-чи жолу чыккан Даниэл Старридж Ливерпулдун 1-чи голун киргизди. Бразилиялык жарым коргоочу Роберто Фермино оюндун 2-чи жарымы бүтөйүн деп калганда 2-чи топту тепти. Ал арада Боруссия Дортмунд 3-0 менен Тоттенхамды утту. Экинчи дүйнөлүк ракетка Анди Марей допинг сынагынан өтпөй калган Мария Шарапованын окуясына өз пикирин кошуп, спорт бийликтери козуткуч коркунучун токтотууга көбүрөөк иш-аракет кылышы керек деди. Россиялык теннисчи ага коюлган чектөөнү аткаруусу керек. Жана анча деле зарыл болбосо Шарапова эмне үчүн козуткуч бар дарыны ичкен деп суроо салды. Жаңылыктар соңунда Аргентинадагы Перито Мерено деген мөңгө ураганын көрөбүз. Мөңгүнүн урап түшүп, төмөн жактагы көлгө кулаганын миңдеген туристтер көрдү. Мындай көрүнүш бир нече жылда бир эле жолу болот. Бирок бул мөңгүнүн эриши климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу эмес. Бул тек гана табигый кубулуш. Мөңгө көлдүн үстүнөн жылжып жылган сайын астындагы суу тээп чыгып, мөңгө майдалана баштайт. Аккар көк муз мөңгү кыргыздын байлыгы, эч качан урабасын. Бул аптада сиздер менен болгон Гүлнара Касманбетова, ободо кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.